Assalamu алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Массаж алып туруш керек ар убакта, ар качан. Желкелер уйганда, суу өтүп кеткенде, Москвада көпчүлүгүбүз ысыкты ысык дебей, суукту суук дебестен доставкаларда иштейбиз, такси иштейбиз мисалы, көптөгөн ооруларга дава, эжебиз негизи медицина тармагында эмгектенген эжебиз экен, 10 жылдан бери өзгөчө аппарат алыптыр. Азыр массаж менен элдерге кызмат көргөзөт экен. Азыр биз туугандар Алтуфья, Бибирова жактардабыз, Отрадный жактардабыз. Жолдун боюнда экен туугандар, мекендештер келип массаж алып кетсеңиздер болот. Адресин жазып койдум. Могул жерлер бесплатный парковка. Машина менен келчүлөргө мына могул жерлерге кое бересиздер. Двордун ичи дагы бесплатный. Досум экөөбүз атайын келдик. Мен буга чейин доставкада велик менен иштегенмин. Тойчу досум, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук жакшыбы? Жакшы, кандай досум? Биз экөөбүз көп күндөрдү баштан өткөргөнбүз. Мен 21 велик менен, мына караңыздар. Бир тууганыбыз велик менен уже Оккодо иштейт экен, а? Заказ алып кетти да уже. Эксперт иштейт, о. Мындай айдаганда бетке жамгыр тиет, суу өтөт, а? Билесиң. Белиң үйүшөт, о. Мо досумду атайын алып келдим. Бирдекиде мындай массаж көргөн эмесмин деп айтты, азыр кирип чыктык. Кененирээк өзүңдүн чувствоңду айтып бересиң, кандай болду, а? Көрөлүкчү кирип, Көрөлүк, массаж алып, анан силерге айтып берем результатын. Да, мен өзүм түшпөдүм. Атайын досум алып келдим туугандар, жүрүңүздөр. Спа капсула дедиңиз беже? Спа капсула. Ушундай капсула, ушундай аппарат алып, элге кызмат көргөзүп баштаптыр. Эже саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатчылык, жакшы, Кудайга шүгүр. Ден соолуктарыңыз жакшыбы эже? Жакшы баары. Эже, башынан айтып бере бересиз, кандай нерселерге шипа экен бул? Так, урматтуу жерлештер, бул деген спа капсула деп коет. Ушундай спа аппараты болот. Бул спа капсула өзү негизи 5 түр массажды жасалат. Могу аппарат өзү управление, панель управлениясы бар. 5 видов массажа жасалат турган түрү бар. Мынакей 5 вид массажга коюлат. Адан кийин массажный эффект кетип аткандан кийин температурасы коюлат. Температура 50 градустан башталат. Сааты 1 саатка коюлат. 60 минутта 50 градуста 60 минут жатат. Бул жерде азыр 1 саатта жатат мо досум? Ооба, 1 саатта жатат. Бунун ичи массаж болобу эже, кандай? Бунун ичинде задний часть бел тарабында, шейный отделде лимфокрасные камушки, лучи кетет да, это лечебный эффект получается. Шейный отдел, шейный остеохондроз, грыжа, суставные боли, выводит из организма шлаки, токсины. Бунун ичинде жаткан адам жөн эле капсуланын ичинде жатпайт. Ичинде өзүнчө пакет, салафановый мешок кийилет. Ичинде, а? Көрсөтөм, ооба, ичинде мынакей монтип. Ушул мешоктун ичинде пациент тердеп, шлактары бүт чыгып жатат. Эже бул бакы суук өткөндөргө соң экен, а? Суук өткөндөргө өтө пайдалуу. Мо досум, мо былтыркы жылдары, мурдакы жылдары 42-43 градуста велик менен иштеди элек. Мына караңыздар, мо тери чыккан караңыздар. Уже азыр башталды уже мунука. Караңыздар, уже башталды мунука. Бул көзү жабылган себеби, бул өзүнчө функция аткарат. В основном у кого глазное давление, проблемы с глазным давлением, зрение, улучшает тоже зрениевую систему, и с помощью этого выполнять очищение печени и желчного пузыря. Это тоже өзүнчө эффект аткарылат да, будачы. Келген адамдарды жөн эле спа капсулага жаткырып койбостон, эжекебиз бекер давленияларын текшерип, анан кийин жумушту баштайт экен. Так, спа капсула массаждан кийин чыккандан кийин ручной массаж. Бул специальный май да, аркасын ысытып, пораларды ачып, өзүн. Ушул массажыңыз көбгө жакса керек эже, ачыгын айтайынбы? Ооба. Бизде көптөгөн мекендештерибиз машинада жүрүшөт,
Могул жерлер ар дайым эле мен силерге айтып келем а туугандарым. Талып калат, бурулдук адамга калат, депчи. Келип жөн деле массаж алып кетсеңиздер болот. Караңыздар. Сезип атасыңбы? Жыргап каласың да чынындачы. Массаж өзү негизи эже ден соолукка пайдалуу кандай? Кандай пайдалары бар? Массаж өзү негизи ден соолукка пайдалуу да. Бул деген восточный медицинада илгертен Кытай жактан келген да негизичи. Восточный медицина деп коет. Общий массаж алганда 1 саат алынат да. Негизи, 1 саат алынат. Ошол моментте, например, мен өзүм окуганда бир Кытай менен иштеп, ошо менен окугам да. Бишкекте да Бактыгүл Бадыеванын салонунда иштегенде, ошол жерде турчанка бар болчу. Ошол үйрөткөн да, точечный болуп кетет да бул массаж. И в основном меники точка менен кетет. И оно дает организму, он как бы восстанавливает организм, идет кровообращение полностью. И биздин организм өзү состоит из чего? Лимф. И во время массажа это лимфалардын баардыгы ачылат, идет процесс кровообращения, жидкость. Лимфалар канчалык забиваться этсе, биздин организм адам ошодон оттекает же, шишик болупчу. А бул обработка болгондо жидкость из организма выводится через мочу, идет кровообращение. И кадимкидей массаждан кийин 1 саат алгандан кийин адам жеңил деп калат өзүн. И организм жашарып баштайт. Негизи 10 курс алган жакшы да, өзү вообще любой немен процедуранын иши бул 10 күндүк да. 10 күн алган жакшы. Мына эжекемдин окуган ошол дипломдорунан силерге көргөзүп кетейин үстүктөн. Мына көп жерде окуган окшойсуз, же? Мен өзү ооба окугам, иштегем, профессорлор менен иштегем, урологдор менен иштегем. Бул эжем ушул жака жакыныраак эже карындаштар болсо, бир тууган агалары болуп калса, мисалы үкөл деле сайып берет экен. Ооба. Ошол жерге жакын жердегилер бар. Келип, алсын үкөл, бир курс лечение алам дегендер ошол кайрылсаңыздар болот экен. Мынакей. Кандай болуп атат досум? Сонбу? Эже, өзүнчө массаж алам десе канчага болот тыйындар, эже? Ошол боюнча айталычы. Өзүнчө спа капсула албай, жөн эле массаждын өзү. Полный алам дегендерге. Общий массаж 1 саат жасалат. Анысы 2000 турат. 1 сеанс 2000 рубль менен 2000 рубль. Эгерде, например, вот бул жигит келди да, бүгүн жасалды, бул 2000 төлөйт. Эгерде эже мен дагы алат элем, 10 күн алат элем десе, 10 күнгө 17000 болот. Это получается абонемент. 10 сеанстын абонементи да. Одноразовый 2000, 10 күндүк 17000. Арзан экен да? Арзан да. Зато ошол 10 сеансты жумасына 2 жолу келип алып кетсе болот. Кээ бирлер бар бошобой калат, жумушта болуп калышат. Ошол 10 сеанс 2 ай 3 айга чейин созулуп кетет. Боло берет ошонусу. Ошол келип алып кетсе болушат. Мага WhatsAppка жазып коюшат, болду. Сиз 10-дон 10га чейин ошол жерде болосуз, Кудай кааласа. 9-дан 9. 9-дан 9га чейин. Ооба. 9-дан 9га чейин, анан жазылып келген оңураак. Ооба, жазылып келген оңураак. Жакшы экен. Азыр досум могу жактан жатты азыр. Терини эми силерге көргөзбөй кое берейин эми. Бир мындай кандай десем, бир көргөзүп коебузбу? Көрдүңүз да? Суу өтүп кетиптир да, карагыла. Суу өтүп кетиптир. Действительно суу өтүп кетиптир. Мына. Сунуштайм, туугандар. Атайын өтө кооз жасалгалары менен уютный мындай жерде эже иш алып барат экен. Могулардын баардыгы одноразовый дейт мына. Бахила сыяктуу моголор эмне деп коебуз эже? Простынь, пилон. Булардын баардыгы одноразовый экен. Полотенце. Бул жерден сурагандар дагы болот. Анан душу бар экен мына, туугандар. Мына азыр досум спа капсулада жатты. Бир где-то бир 200
граммдай суу чыкты, тер чыкты, шлак чыкты дегендей. Анан досум могу жерде жатып массаж алды. Кандай болду досум? Жыргадыңбы? Ачыгын айт бирок. Ооба, аябай жакшы экен. Массаж алдым. Желкелер уюп калды. Желкелер уюп калган экен, чындап эле сууга өтүп кеткен экен. Сунуштайм мен кегеле массаж алып. Өзүңө этият кыл, Өзүңө этият кыл. Эже, ишиңиз ийгилик. Рахмат. Ар дайым элдин кызматында жүрө бериңиз. Бизден келгендерге бир аз арзандатып кылып бересем, кыргызчылык кылып. Ооба. Келгендерге кылып беребиз арзаныраак. Өзүбүздүн жерлештерге бир аз арзаныраак болот. Болуп турганда эже, тынч болуңуз, мейлиңиз. Кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнөгөн номерлерин ушул жерге коюп койгонмун. Дакан сайдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет. Чыкпай туруп, чоруйдан, базадан текшерип берет туугандар. Издегендер болсо, мына скриншот кылып алыңыздар. Туугандар, Кыргызстанга жүк жөнөтөм дегендер, жүктөр топтолуп калган туугандарыбыз болгон болсо, ишеничтүү агамды сиздерге сунуштаймын. Өзүнүн машинасы менен бул жакта иштеп, эми Кыргызстанга баратат. Бишкекке, Ысык көлгө, Таласка, Токтогулга, анан Жалал Абадка чейинки жүктөрдү бардыгын алып келет. Кандай көлөмдө болсо дагы чалып байланышыңыздар, номерлерин жазып койдум. Көлөмүнө карап, эгер чоң болгон болсо үйүңүздөрдөн өздөрү алып кетишет туугандар. Негизи алар жүк менен иштешпейт, попут ала кетейин дейт. Мындайраак алып кетишет туугандар. Чалып байланышыңыздар, номерлерин коюп койдум.